Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү 1-сентябрь билим күнү менен баарыңарды чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Силерге дүйнөдөгү баардык жакшы нерселерди каалайм. Асманыңар ачык болсун, өмүрүңөр узун болсун. Дайыма ден соолукта болуп, ар дайым силерди ийгиликтер коштоп жүрсүн демекчимин. Ал эми бүгүнкү биздин эң алгачкы класстык саатыбыздын, эң алгачкы сабагыбыздын темасы бактылуу үй бүлө, бактылуу коом. Ушул теманын айланасында сүйлөшмөкчүбүз. Сабагыбыздын максаты үй бүлөнүн коомдук, социалдык жана адеп-ахлактык мааниси жөнүндө түшүнүк аласыңар. Үй бүлөлүк биримдикке, ата-энесин жана бир туугандарын урматтап сыйлай билүүгө, үй бүлө курууда жоопкерчиликтүү болууга тарбияланасыңар. Үй бүлө деген сөздүн өзү эле бактылуулук жана жылуулук дүйнө эмне экенинен кабар берет. Үй бүлө бул чоң баалуулук. Үй бүлө коомдун күзгүсү. Бул жерде адамдар тарбияланып, мүнөздөрү калыптанып, эмгекке болгон мамиле бекемделип, улууларды урматтоо, кичүүлөрдү ызаттоо, идеалдык жана маданият байлыктарыбызды барктоо сезими уялай баштайт. Үй бүлөдөгү мамиле бири-бирин урматтоо, адамды баалоодогу эң жогорку көрсөткүч болуп эсептелет. Үй бүлөдөгү тынчтык, бейкуттук, сый-урмат эң кымбат нерсе. Эгерде үйдө тынчтык болсо, байлык да, максат да, бала да, бакыт да болот. Мамлекеттин мыйзамы болгондой эле ар бир үй бүлөнүн өзүнүн мыйзамы бар. Демек, мамлекетти президент башкарган болсо, үй бүлөнү ата башкарса, ал үй бүлөдө тартип, баланы тарбиялоо жана үй бүлөнү каржылоо да жакшы жолго коюлат. Эгерде баардык жагынан төп келген үй бүлөлөр көп болсо, мамлекет да бекем, күчтүү болоору шексиз. Үй бүлө мамлекеттин бир бөлүгү. Үй кирпичтен куралган сыяктуу, үй бүлөдөн мамлекет куралат. Үй бүлөдө мамлекеттин келечек жарандары өсүп тарбияланат. Ошону менен катар балдар, аманат деген сөздү жакшы түшүнүшүбүз керек. Биз бул сөздү көп эле угуп кездештирип келебиз, бирок түпкү маанисин көпчүлүгүбүз баамдап түшүнө бербейбиз. Аманат деген сөз бул ишеним жана жоопкерчилик менен тактыкты талап кылат. Башкача айтканда, кимдир бирөөгө кандайдыр бир нерсе аманат катары ишенип тапшырылат. Баардыгыбыздын жашообуз жана келечегибиз бул аманат. Үй бүлө мүчөлөрү бул аманат. Аманат деген сөз, демек, эртеңки күнү ошол аманат үчүн жооп беребиз деген сөз. Аманатты так жана жоопкерчилик менен сезишибиз керек. Ата-энеге бала аманат болуп жараткандан берилет. Ошондуктан ар бир ата-эне балдарыбыз үчүн жооптуубуз. Ошол эле учурда каарыган кезде ата-энелер балдарга аманат. Каарыган ата-энеси болсо, балдары алардын ак батасын алып бакканга милдеттүү. Бул дагы аманаттын бир түрү. Себеби кайтар дүйнө деген жаратылыштын күчтүү мыйзамы бар. Аманатка кыянаттык кылбаш керек деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Аманатка кыянат кылган бул эки жүздүүлүктүн белгиси. Жогорудагы оюбузду жыйынтыктап жатып балдар, силерге ушул макалдарды сунуш кылам. Үйгө тапшырма ушул макалдарды чечмелеп, слайд болобу, же өзүңөрдүн видео кылып же аудио кылып жаздырып, ушул макалдардын чечмеленишин кайтарым байланыш аркылуу жибересиңер. Биринчиси, үйдүн кулу да, падышасы да өзүңсүң. Андыктан кулдай иштеп, падышадай жаша. Экинчи макал, бала бактысы ата-эне мээриминде. Ата-эне бактысы баласынын ийгилигинде. Ата-эненин кадырын балалуу болгондо билерсиң. Агайыңдын кадырын жалаалуу болгондо билерсиң. Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат. Кийинки макал, ата көргөн ок жонот, эне көргөн тон бычат. Кийинки макал, уул жакшысы урмат, кыз жакшысы кымбат. Эне сыйлаган элге жагат, ата сыйлаган абийир табат. Эне үйдүн куту, ата аска тоо. Аганы көрүп ин өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт. Балалуу үй базар, баласыз үй мазар. Бейиш эненин таман астында.
Кана эмесе балдар, ушул макал лакаптардын чечмеленишин слайд аркылуу, видео презентация аркылуу силерден күтөм. Суроолоруңар болсо WhatsApp, Telegram аркылуу кайраласыңар. Көңүл бургандарыңарга чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик.